Заманбап Казакстандын искусствосы классикалык түрдөй, улуттук колориттен дагы аша түштү. Көз карансыздык жылдарында өзүн эл аралык майданда ишенимдүү көрсөтө алды. Арт Global долбоорунун бүгүнкү чыгарылышында биз казак маданиятынын изи менен Каспийдин аркы жээгиндеги эң кооз жана күнөстүү Бакуга барабыз. Биринчи кезекте биз мамлекеттик Баку университетиндеги талыкпай билим берген жайга жөнөйбүз. Занятия в Бакинском государственном университете БМУда окуу 1919-жылы башталган. Европа менен Азиянын кошулган жеринде түрк элдеринин тарыхына жаңы барактар жазылган. Андан бери 100 жыл өттү. Дал ушул жер билим берүүнүн чыныгы очогу. Мында 20 миңден ашык студент билим алат. Педагогтун башкы милдети студенттердин кызыгуусу менен тарбиялап, жаңы багыттарды сунуштоо. Түркология кафедрасынын профессору Фатима Дурсунова үчүн казак маданиятын таанытуу анын сүйүктүү иши болуп саналат. Я сама родилась и выросла в Казахстане. Я окончила... Мен өзүм Казакстанда төрөлүп өскөм. Жамбыл шаарында номер 2 орто мектепти бүтүргөм. Азыр ал Тараз деп аталып калган. Бирок мен бул аталышка таптакыр көнө албай койдум. Анан Бакуга келдим. Бул жерде өзүмдүн жеке бактымды таптым. Учиться здесь и нашла свое личное счастье. Казахстан для меня остался второй родиной, во-первых, потому что все самые близкие мои люди, братья, сестры, самые... Казакстан мен үчүн экинчи мекеним болуп калды. Анткени мага жакын адамдардын бардыгы, ага-ини, эже-сиңди, эң башкысы ата-энем азыр Казакстанда жашашат. Биз үзгүлтүксүз байланышып турабыз. Мен эң аз дегенде жылына бир жолу үйгө барып турам. Мекеним мен үчүн абдан маанилүү, анткени мен казак адабиятынан бул жактагы студенттеримди окутам. Если сказать так. Потому что я преподаю казахскую литературу. Сабак берүү менен бирге Фатима Дурсунова университеттин алдындагы Абай атындагы казак тили, тарыхы жана маданияты борборун жетектейт. Бул иш бөлмөгө киргенде Казакстанда жүргөндөй болосуң. Шыптагы тартылган сүрөттөр жана дубалдарда казак агартуучуларынын портреттери, текчелерде казакстандык авторлордун эң мыкты эмгектеринин жыйындысы топтолгон. Ал эми бул китептерди студенттер кубануу менен окушат. В 2011 году, как раз вот в мае месяце, было открытие нашего центра. 2011 жылы буга айында биздин борбордун ачылышы болгон. Негизги максат биздин элдердин теги, тарыхы бир. Анан албетте бул бизди бириктирип турат. И, естественно, это нас всех объединяет. Трудно было бы представить деятельность центра Абая без работы именно... Борбордун ишмердүүлүгүн түркология кафедрасынын мугалимдерисиз элестетүү кыйын. Ошондой эле тарых факультетинде түрк элдеринин тарыхы кафедрасы бар. Ал жерде да Казакстандын тарыхы окутулат. Биз бул жерде студенттердин казак адабиятына болгон кызыгуусун көрө алабыз. Көпчүлүк студенттер курстук жана дипломдук иштерин жазууда казак менен Азербайжан адабиятына салыштыруу анализин жүргүзүүнү каалашат. Мындан сырткары мугалимдер котормо ишмердүүлүгүндөгү изилдөө иштери менен алектенишет. А также наши педагоги нашего университета занимаются переводческой деятельностью, занимаются исследовательскими работами. Абай борборунда БМУнун магистранттары жана профессорлорунун жардамы аркылуу 19-кылымдагы казак агартуучулары курсу пайда болду. Эми келечекте казак тилин үйрөтүүнү ишке киргизүү боюнча долбоорлор мерчемделүүдө. В разные годы и в советское время творчество Абая переводилось на... Кээ бир жылдарда жана совет мезгилинде Абайдын чыгармалары Азербайжан тилине которулуп турган. Жакында эле 2007 жылы биздин борбордун бул долбоорун ишке ашырдык. Мунун алкагында биз ушул жылга чейин которулган чыгармаларын чогулттук. Ошондой эле анын кара сөздөрү которулбай калган. Ал 2017 жылы которулуп, бирдиктүү жыйнак болуп чыккан. Бул жыйнак биздин студенттер үчүн абдан пайдалуу болду. Анткени алар аны казак адабияты сабагында колдонушат. При изучении курса казахской литературы. Абай борбору түзүлгөн күндөн тартып, университеттин профессорлору тарабынан жалпы 10го жакын китеп которулган. Котормочулардын бири филология илимдеринин доктору, Шохрет Ардак орденинин ээси Рамис Аскеров казак элдик кыз жибек лира эпикалык поэмасын Азербайжан тилине которгон. 550 лет тому назад создан этот шедевр. Я сделал так. 550 жыл мурун бул шедевр түзүлгөн. Мен мындай кылдым. Эмне болгон китеп экенин азыр көргөзөм. Бул тарабында казак тилинде текст болсо, тиги тарабында азербайжанча жазылган. Бул аягына чейин дал ушундай таризде. Колумдагы бул жазмадагы түркчө котормо. Мен сиздер үчүн муну поэтикалык кылып даярдадым. Биздин тилдерде дагы эле жалпы сөз катары кандай уйкаштык сөздөр бар экенин мен байкадым. Дегени менен кайсы жерлеринде жок болсо өзүм кошумчаладым.
Есть сегодня в наших языках, как общие слова. А где нет, я уже сам сочиняю, типа. Башкы каармандын атынан аталган Кыз жибек лиро эпикалык поэмасы казак фольклорунун бермети. Биринчи жолу эпос 19-кылымда эле жазылган. Ал эми бүгүнкү күнү анын 16 варианты белгилүү. Поэма дүйнөлүк маданий мурастар тизмесине киргизилген. Ал эми 10 жыл мурун ЮНЕСКОнун чечими менен таанымал эпостун 500 жылдыгы белгиленген. Профессор Рамиз Аскеровдун аракетинин аркасында казак эпосу эми Азербайжан тилинде үн катты. Я сделал в 17 году, когда Кыз жибек взял нас из почты. Мен Кыз жибекти 2017 жылы даярдадым. Интернет аркылуу Нурсултан Назарбаевдин атына жөнөттүм. 2-3 нускада даярдап, бирөөсүн ага жаздым. Бирөөнү улуттук китепканага жибердим. 10 күн өтүп, 2017 жылдын 1 айынын 10-унда сиздердин президенттин атынан бул катты алдым. Анда Казакстан Республикасынын президенти кичи пейилдик менен Кыз жибектин Азербайжан тилиндеги китебин тартуу кылганыңызга ыраазы. Президент Республики Казахстан Назарбаев благодарит вас за... Андан соң бул китеп анын китепканасында татыктуу өз ордун табаарын билдирген. Бул дагы Казак-Азербайжан адабий байланышынын тарыхына кирет. Это тоже войдет в историю казахско-азербайджанской литературной связи. Профессор Рамиз Аскеров өзүнүн чыгармачылык жолунда ондогон ырларды Азербайжан тилине которуп, өз элинин адабий кенчин чет элдик авторлордун көрүнүктүү чыгармалары менен толуктай алган. Несколько лет тому назад, когда был юбилей вашего... Бир нече жыл мурун сиздердин мыкты акыныңыздар Касым Аманжоловдун юбилейи болгондо мен анын бир катар ырларын биздин жазуучулар кеңешинин гезитине которгом. Кийин мен Караганда да макала жаздым. Сиз билесизби, анын туулуп өскөн жери ошол жакта. Ал жерде анын өмүрүнө, чыгармачылыгына арналган эл аралык симпозиум болгон. Мен ошол жакка материалдарымды жөнөтүп өзүм бара албай калгам. Ал эми ошол эле жылдын аягында Алматыда юбилейлик жыйынтыктоочу этабы болгондо мен барып сөз сүйлөп, ырларынан окуган элем. Негизинен ал күн эсте каларлык болгон. Я там был. Я там выступил, стихи читал. В общем, было очень хорошо. Абай атындагы казак тили, тарыхы жана маданияты борборунун ишмердүүлүгүнө Казакстан Республикасынын Азербайжандагы элчилиги чоң колдоо көрсөтүп келет. Казак хандыгынын 550 жылдыгына жана Абайдын 170 жылдыгына арналып, биргелешкен аракеттин негизинде эл аралык конференциялар өткөрүлгөн. Соңғы 3-4 жылдың ішінде Қазақстанның Азербайжандагы элчилигинин бастамасы менен Кийинки 3-4 жыл аралыгында Казакстандын Азербайжандагы элчилигинин демилгеси менен биз атайын долбоор түздүк. Долбоор алгач Казак хандыгынын 550 жылдыгын майрамдоонун алдында түзүлгөн. Анын башкы максаты чоң тарыхый окуяларды, Казак мамлекеттүүлүгүнүн 550 жылдык тарыхында өзгөчө орунду ээлеген тарыхый инсандар тууралуу, алардын катарында биздин жазуучулар, маданият өкүлдөрүнүн чыгармачылык жолу жана өмүр баянын, ошондой эле Казакстандын хандык болуп түзүлгөндөн бүгүнкү көз карандысыз мамлекетке чейинки аралыктагы биздин жолубузда эмгеги сиңген улуу тарыхый инсандар тууралуу маалыматтарды Азербайжан тилине которуп, Азербайжан эли үчүн китеп чыгарабыз. Азербайжан тилине аударып, китапчалар ретинде Азербайжан көрөрмендерине сунуу болатын. Агартуучу, философ, акын, казак элинин сыймыгы Абай казакстандыктардын жүрөгүнөн гана түнөк таппастан бардык түрк элдеринде кадыр барктуу. Анын таасири казак талаларынан алыска кеңири таралат. Ал эми Баку университетинин профессору Феруза Агаева үчүн Абай катардагы адамдан абдан жогору. Анын чыгармачылыгы менен бардык жашоосу үзгүлтүксүз байланышта. Мен 12 жашымдан эле Абай Кунанбаевдин чыгармачылыгы менен таанышмын. Апам бир жолу жергиликтүү китапканадан китептерди алып келди. Анын арасында Абайдын китеби бар эле. Ошондо мен бул мыкты акындын, агартуучунун, демократтын чыгармачылыгына абдан берилген күйөрманы болуп калдым. Мен өзүм азербайжандык казакмын. Менин атам биздин аймактагы эң сыйлуу аксакалдарынын бири эле. Аны элибиз Абай деп атап коюшчу. Мен чоңоюп, Азербайжан мамлекеттик университетинин студенти болгондон кийин мугалимдерим аркылуу Абай тууралуу көп нерсени билдим. Мен анын чыгармачылыгын изилдөөнү чечтим. Жалаң гана өзүнүн күчүнө таянып, профессор Феруза Агаева казак агартуучусу тууралуу Азербайжан тилинде Абай, инсан жана чыгармачылык мурас, Абай жана Азербайжан аттуу 2 китеп чыгарган. Ошондой эле профессор орус тилдүү окурмандарга жана анын чыгармачылыгына кызыккан студенттерге атайын орус тилинде дагы 1 китеп чыгарган.
Мен университеттин 2 факультетинде сабак берем. Тагыраагы филология жана журналистикага. Бул студенттер үчүн Абайдын чыгармачылыгы, казак маданияты, адабияты, искусствосу менен таанышуу абдан маанилүү. Алар түрк дүйнөсүнүн өкүлдөрү, ошондуктан адабиятты, маданиятты билүү менен өзлөрүн бардык жерде татыктуу алып жүрө алышат. Казак маданиятын жайылтуу, жалпыга түшүнүктүү кылуу өзүнүн жемишин берүүдө. Жүздөгөн студенттер казак адабиятын, тилин, салт санаасын кызыгуу менен үйрөнүшүп, айрымдары өлкөгө келип окуп кетип жатышат. Бакуда Казакстандын жогорку окуу жайларынын көргөзмөлөрү өтүп турат. Benim için Kazakistan Türkiye'den keyin ikinci memleket, ikinci vatan. Мен үчүн Казакстан Түркиядан кийинки экинчи өлкө, экинчи мекеним. Азыр Азербайжанда, Баку шаарында жашайм. Бул жерде биз билим берүү, маданият тармагында эмгектенип, долбоорлорду ишке ашырып келебиз. Жакында эле бул жерге Казакстандагы билим берүү тууралуу көргөзмө уюштурганбыз. Бул көргөзмөгө Казмудан, ошондой эле башка университеттен келишкен. Биз Азербайжандын жаштарын Казакстанга окууга жөнөткүбүз келет. Üniversitelerde geldiler. Osunda Azerbaycanlı jastарды Kazakistan'a jörүүгө ниет кылдык. Казак эпостары өзүнө көркөмдүк даанылыкты, терең маанини, таасирдүү сюжетти камтыйт. Көпчүлүк окурмандарды адабий жанрды изилдеген окумуштуулар кызыктырат жана көчмөн цивилизациянын тиричилик салттарын билүүнү каалашат. Казак фольклорунун түбөлүктүү таржымалынын бири улуттук бүтүндүк үчүн эл көп кылым бою күрөшкөндүгүндө. Кобуланды баатыр эпикалык поэмасы туулган жерди коргогон баатырлардын эрдиктерин баяндайт. Честно говоря, что побудило во мне интерес взяться за перевод вот этого эпоса. Ачыгын айтканда, бул монументалдуу Кобуланды баатыр эпосын Азербайжан тилине которууга эмнеге кызыктым? Менин көз карашым боюнча бул эпикалык чыгарма ошол мезгилдеги жашоо, тарых, салт санаа, ой пикир жана жан дүйнө нормалары тууралуу даана берилген. Об обычаях, о традициях, о воззрениях, о психологии, о нормах в то время, где описываются конкретные исторические периоды вот в этом эпосе. Алардын башка элдер, уруулар менен мамилелери кандай болгондугу да баяндалат. Менин эң биринчи кызыкканым Кобуланды баатырдын өзүнүн образы болду. Привлек к себе, конечно, образ самого Кобуланды Батыра. Какие вот такие эпические силы появляются, что он... Анда кандай эпикалык күч пайда болот? Ал анын жерлерин тартып алууну каалаган уруулардын өчүн алгысы келет. Анын мекенине болгон сүйүүсү, мекенчилдиги мени абдан кызыктырды. Вот этот задор любви к родине, это патриотизм его, вот меня очень завлек, конечно. Көп күчтү талап кылган иш 15 жылдык убакытты алды. Анан 2017-жылы Кобуланды баатыр баатырдык эпосы Азербайжан элинин окурмандарына тартууланды. Низами Мамедов сөзмө-сөз которгондо анын мааниси өзгөрүп кеткен, бирок эпостун өзүнүн мүнөздүү өзгөчөлүгүн сактап калууга аракеттенген. Профессор үндөштүктү, түзүлүшүн жана көлөмүн туура бере алды. Казак адабиятынын бардык котормочулары белгилегендей, Азербайжан тилинде бул өзгөчө кызык. Себеби ар түрдүү тилдик топторго карабастан, котормолордун аркасында Азербайжан жана казак тилдеринин окшоштугун так байкаса болот. Я вам сейчас скажу, как влияет казахский язык на развитие. Казак тили Азербайжан тилинин өнүгүүсүнө түрк тили аркылуу кандай таасир тийгизерин мен азыр айтып берем. Түркияда тилди түрктөштүрүү жараяны жүргөндө мен түркиялык мугалимдер, окумуштуулар менен иштедим. Менин билишимче алар көбүнчө казак тилине гана таянышчу. Анткени казак тили өзүнүн байыркы түрктүк түзүлүшүн сактап калган тилдердин бири болгон. Тем самым языком, который сохранил свою древнюю тюркскую структуру. Бүгүн биз Казакстандын Бакудагы бөлүгү болгон Абай борбору, Каспийдин ары жагындагы элдин маданияты менен өзүн байланыштырган адамдар тууралуу айтып бердик. Программанын каармандары үчүн казак адабияты бул окууга, салыштырууга, тарбияланууга мүмкүндүк алуу. Ал эми кээ бирөөлөр үчүн Абайдын чыгармаларына болгон сүйүү, балалык менен, мекен менен байланыштырган көпүрө экенин баамдадык. Когда была молодая, никогда не задумывалась о том, что такое родина, вообще что. Мекен деген эмне дегенди ойлонгон эмес экенмин. Ал кандай? Ал эмнени алып жүрөт дегендей. Мекен бул сенин кандайдыр бир мейкиндикке же жерге этникалык таандыгың, сенин туулуп өскөн жериң. Мен качан бул жерге келип жашап, үй бүлө кургандан кийин ушул курагымда мага баары белгилүү болду.
бир жолу музыка угуп калдым. Ал Курмангазынын домбырасынын үнү күй болчу. Анан мен өзүмдөн муну күткөн жокмун. Чыныгы жашоодо ушундай болоорун да билген эмесмин. Мен жөн гана сыналгынын алдында олтуруп алып ыйладым. Мен ошондо баарын түшүндүм. Каным, жаным, балалыгым, жада калса тоого барганыбыз, жоогазындар, кызгалдактар мунун баары менин мекеним экен. Эгер сен чындап эле адам болсоң, албетте мунун баары инсанды жөн гана кое берип койбойт. Это все не отпускает человека просто так, если ты действительно человек.